Эмнеге иблистин башына мүйүз, аркасынан куйрук чыккан? Анда аягына чейин угуңуздар. О, ал мустакта жараткан Алла Таала ааламды жаратып, өз ордуна коюп, периштелерди нурдан жаратып, өз кызматтарын берген соң, Аллах өзүнө бардык жаратылган жандыктардын үстүнөн орун басар жаратмакчы болуп, топурактан адамдын келбетин мүчөсүн жасап, жан салбай коюп коет. Анан бардык периштелерди чогултуп, өзүнө орун басар адамды жарата тургандыгын жарыялайт. Ошондо периштелер чогулуп келип, адамдын жан салына элек топурак чопудан жасалган манекенге окшогон денесин кармалап тегеретте көрүп чыгышат. Ал убакта иблис акылмандыгы менен периштелерге сабак дарс окуган даражасы бар эле. Иблис адамдын сөлөкөтүн сөөмөйү менен чертип көрсө, тырс-тырс деген ичи көңдөй карапага окшогон дабыш чыгат. Кулагын кармалап көрүп, көзүнө терең тигиле карап, ичин көрмөк болуп мурдунун тешигинен кирип, мээсинен бутуна чейин кан тамыр каналдары аркылуу ички дүйнөсүн текшерип чыгат. Баарын көрүп чыккан соң, периштелерге келип мындай дейт: бул адамдын бизден артык эч кандай касиети жок дейт. Периштелер неге деп сураганда, себеби бул адам балчык чопо сыяктуу топурактан жасалган экен. Бул топуракка эле тойбосо башкага тойбойт. Напсизи өтө эле чоң. Керт башынын гана камын ойлогон, курсагы үчүн жашайт. Тез чарчап уйкучу келишет, көп укташат, бат эле картайып кетишет. Ысыкка да суукка да чыдамсыз, терилери жука, ачкалыкка да чыдашпайт. Ачка болгон кезде жырткычка айлана алышат. Биринин этин бири жегенге жер барат. Бул адамга атак, даңк, бийлик, байлык көзүн тумандатып мас кылат. Дүнүйө мүлккө тойдум дебейт. Ач көздүк менен жалтырак, жултурактын баарын өзүнө топтойт. Кумарын кандыруу үчүн эң жаман иштерге барат. Кудайдын айткан чегинен чыгып кетишет. Аллахтын айткан сөзүнө ишенбей да коюшат. Мен Кудаймын деп бири-биринин канын суудай төгүшөт. Бийлик талашып согуш атышат. Бунун бизден өзгөчө артык эч нерсеси жок деди. Бирок мен билбеген түшүнүксүз бир нерсеси бар экен. Периштелер ал эмне дешти? Көкүрөгүнүн сол жагында кичине кызыл эт жүрөгү бар экен. Ошол жүрөгүнүн ичине эч кире албадым. Ичинде не бар, не жок эч биле албадым. Аны билсе бир Аллах гана билер. Бул адам Кудайга орун басар болууга эч татыксыз деп колун шилтеп басып кетет. Ошондо периштелер Аллах Таалага кайрылып: жараткан, адамды жаратпагын. Бул адам эртең өздөрү менен өздөрү согушуп канды суудай төгүшөт. Булар мен Кудаймын дегенден да кайра тартышпайт дешет. Ошондо Алла Таала периштелерге мындай дейт: силер билбейсиңер, силер билбегенди билемин. Эгер билсеңер, анда бул эмне деп асмандан бир белгисиз нерсени жаратып периштелерге көргөзөт. Андайды өмүрү көрбөгөн периштелер таңыркап эч жооп бере албай: жараткан, биз сен билдирген нерсени гана билебиз деп жооп бере албай туруп калышат. Ошол кезде топурактан жаралган адамдын денесине Аллах рух үйлөгөндө, адам кыймылга келип көзүн ачат. Көзүн ачканда көз алдында турган периштелерге да көрүнбөгөн жазууну көрөт. Ла илаха иллаллах Мухаммаdur Расулуллах деген жазууну окуйт да Аллага таазим кылып туруп калат. Аллах периштелер билбей койгон нерсени адамга көрсөтүп, бул эмне деп сураганда, адам жаратылган нерселердин баарын атын шатыратып айтып берет. Периштелер адамдын акылына таң калып селейип туруп калышат. Ошондо Аллах периштелерге кайрылып: менин жаратылган жандыктарымдын үстүнөн орун басар кылып адамды жараттым. Адамга башыңарды ийип сажда кылгыла дегенде,
периштелердин бардыгы чекелерин жерге тийгизип Аллах акбар деп сажда кылышат. Бир гана иблис ийилбей тике турган бойдон калат. Себеби адамды өзүнөн кийин жаралганын ойлоп, мен адамдан да көптү көрдүм дегендей, мен деген текеберлиги кое бербей, Аллахтан башкага сажда кылбаймын деген акылы жеңип какайып тура берди. Ошондо Аллах: "Эй иблис, сен эмнеге менин буйругумду орундабайсың?" дегенде, иблис: "Мен оттон жаралгам. Адам болсо балчык топурактан жаралды. Мен адамдан артыкмын" деди. Ошондо жараткан Алла Тааланын каары келип: "Бул жердеги менин даргөйүмдөн чыккын. Өзүн башкалардан жогору коюу менин эң жек көргөнүм" деди. Ошентип иблис Аллахтын назарынан куулат. Жабрейил периштеге иблистин мойнуна каргы тагууну буйруду. Жабрейил периште иблистин мойнуна каргы такканда, иблистин мурдагы аппак жүзү бир заматта капкара болуп күйүп, төбөсүнөн оркоюп 2 мүйүз чыгып, денесин түк басып, салаңдап куйругу өзүп чыгат. Жогорку даражасы түшүп, бир заматта кебетеси, иреңи суук, наалаты малгун шайтанга айланып калат. Мунун баарын көрүп турган периштелер Алланын кудуретинен коркуп, экинчи жолу саждага жыгылышат. Намаздагы 2 рет сажда кылуу ушул периштелерден калган белет. Ошондо өз акыбалын төмөн түшкөнүн сезген шайтан Аллага кайрылат: "О Кудай, мен сага ушул адам жаралган убака жери 1000 жылдар бою кулчулук кылып келдим эле. Ошол акыма акыр кыяматка жери мага уруксаат бергин. Мен адамды өз билген амалым менен азгырып, сенин буйруктарыңды укпагандай кылып, дүнүйөнү ар түркүн жалтырагына азгырып, өзүмө багындырамын. Ушул адамды тозокко өзүм менен кошо ала кетип, тозокту адам менен толтурамын. Акыр кыямат болгуча мага убакыт бергин" деп сурайт. Ошондо Алла Таала: "Эй иблис, сени адамды сыноо үчүн жаратканмын. Адамды каалаганыңдай азгыргын, тездик менен учуп күйүп, аялың, бала чакаң менен топ-топ болуп каалагандай азгыр. Сени ээрчигендерди сени менен кошо тозокко саламын. Бирок сени ээрчибеген адамга сен ийгилик кыла албайсың. Сенин алың жетпеген момун адамдар бар. Алардын жүрөгү Аллах, Аллах деп согот. Сен аларды азгыра албайсың. Алардын даражасы периштелерден да жогору болот. Сага акыр кыяматка жери эркин болууңа уруксаат бердим. Эми иблис атың шайтан болду" деп Аллах шайтанды өз даргөйүнөн кууп чыгат. Ошондо наалат калган шайтан Алладан коркконунан мүйүздүү башы түтөп тердеп чыгат да деңизге барып башын тыга салат. Караса эле деңиздеги балыктар чогулуп карап калган экен. Шайтандын тердеген мүйүздүү башынан деңиздер да туздуу сууга айланып, адамдар ичкенге жараксыз болуп калган экен. Ошондо шайтан балыктарга мындай дейт: "Эй балыктар, даярдаңгыла. Жакын арада башыңарга бале, мүшкүл иш түшөт. Кудай адамды жаратты. Эртең ал менин аркамдан жерге түшөт. Анын ашказаны эч качан тойдум дебейт. Ал силердин деңизиңерге да жетип келет. Баарыңарды торго илип, ичи каардыңарды агызып, куйкалап бышырып жеп, эгерим тойдум дебейт. Адам ал менден да коркунучтуу силер үчүн" деп адамды болушунча жамандап кирет. Шайтан адамдын жаратылган келбетин, денесин көрүп, эч тойбос нацизм гана айтканга жетишет. Бирок адамдын Аллахка болгон ашыгылык махабатын,
миеге сыйбас ичен түрлүү касиеттүү руху жөнүндө эч лям мим деп да ооз ачпады. А балыктар болсо шайтандан укканын анык чындыгын билбестен туруп суу алдындагы бүкүл жандыктарга адамды жамандап чуу салып таркатып киришет. Анык чыныгын билбей туруп ушак тараткандыгы үчүн Алла Таала балыктардын тилин сүйлөй албас кылып сууруп салат. Ошондон кийин балыктар сүйлөй албай калган экен. Бул да болсо анык чынын билбей туруп ушак таратпагыла деген адамга аз да болсо сабак болоор. Себеби адамдын жүрөктөн кийинки кичине кызылет бул тили болот. Бардык жакшылыкты да, бардык жамандыкты да ушул тили табат. Урматтуу мусулман бир туугандар, бул окуядан ар ким өз деңгээлине жараша сабак алды деп үмүт кылабыз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.